Assalamualaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн мен сиздерге эки жакшы жаңылыгым бар. Биринчиси 30-май күнү Кыргыз Индия клиникасында чогуу иштеген врачтар менен биргеликте сиздер үчүн бекер консультация уюштуруп жатабыз. Ошол себептен сиз дагы келип өзүңүздүн ооруңуз боюнча маалымат алсаңыз болот. Кезекке туруу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Экинчи жаңылыгым болсо, көптөн бери ошол изилдөөнүлөрүмдүн жыйынтыгы катары бүгүн мына ушундай гемодиализге жетпеңиз деген аталыштагы китепти чыгарып, сиздерге ачылышын кылып жатамын. Албетте китеп ар бир окурманга сунушталат. 7 жаштан 70 жашка чейин ар бир адам түшүнө алат. Кыргыз тилинде жазылган жана негизинен бөйрөк ооруган, анын ичинде дагы өнөкөт бөйрөк тартынан жабыркаган бейтаптарга жанагы креатинин нормадан ашчу болгон, мочевинасы нормадан ашчу болгон, гемоглобини нормадан аз болуп калган, соеси дайыма бийик жүргөн, сарасынан дайыма белок чыгып жүргөн бейтаптарга сунушталат. Китеп эмне максатта жазылды? Албетте сиздердин медициналык сабаттуулугуңуздарды байытуу максатында жана өзгөчө жанагы өнөкөт бөйрөк тартынан жабыркаган бейтаптардын маалыматтуулугун арттыруу максатында жазылды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эгерде кандайдыр бир оору менен ооруп калсаңыздар, дайыма эле врачка барганга мүмкүнчүлүк боло бербейт. Барганда дагы ошол укуңуз келген, билгиңиз келген бардык маалыматты ала албай калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен сиздерге ошол маалыматтын баарын берейин, бардык маалымат менен камсыздайын деп ушуну даярдап отурамын. Жана мында эмнелер жазылган? Мында өнөкөт бөйрөк тартуу тууралуу бардык маалыматтар бар. Оору эмнеден келип чыгат, оорунун белгилери кандай, ооруну кантип алдын алсак болот. Эгер ооруп калган болсок, бул оору менен кантип күрөшөбүз, эмнелерге басым жасайбыз, эмнелерден өзүбүздү коргошубуз керек, сакталышыбыз керек. Жана бир айда бир жолу кайсы анализдерди сөзсүз түрдө тапшырып туруш керек, 3 айда бир жолу кайсы анализдерди тапшырыш керек, 1 жылда бир жолу кайсы анализдерди тапшырып туруш керек. Нефрологдон сырткары дагы кайсы врачтар менен тыгыз байланышта болуш керек. Ушулар камтылды. Жана сиз ичип жүргөн ар бир дарыга мүнөздөмө берилди. Мындайча айтканда, ал дары эмне максатта ичилет, кимдерге сунушталат, кимдерге кайсы дары сунушталбайт. Жана ошондой эле диета маселесинде аксагандар өтө көп. Ушул маселени чечүү максатында 30 күндүк менин кошо жаздым. Демек 30 күн бою 3 маал эмнелерди жеп туруш керек, ушуларды дагы көрүп, колдонуп дагы аласыздар. Анан дагы мисалы бир азыкты жешиңиз мүмкүн эмес болсо, эмне үчүн бул азыкты жебешиңиз керек? Ушулар дагы камтылган. Канча азык сизге мүмкүн эмес болсо, ошолордун баарын тизмектеп койгонмун. Жана ошондой эле акырында сиздерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал кандай десеңиздер, китепти окуп бүткөндөн кийин сизде баары бир калып кеткен бир 2-3 суроо болсо, өзүңүздүн ордуңуз боюнча ошолорду WhatsApp'тан мага жазсаңыздар, ага дагы жооп беремин. Ошону менен сизде ушул оору менен күрөшүүгө карата мындайча айтканда программа пайда болот. Китепти алуу үчүн өйдө айтылган номерге WhatsApp'тан жазасыздар.